Кыргызстандык спортчу Жоламан Шаршембеков Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында ийгилик жаратууда. Алгач ал 8-1 финалдык бөлүктө белорусиялык Максим Кажарский менен күрөшүп, жакшы ийгиликти жарата алды. Атаандашты эсиңиздерде болсо, былтыр өткөн 2020-жылдагы декабрь айындагы индивидуалдык дүйнөлүк кубокто дагы жеңип алган. Бул жолу дагы Максим Кажарскийдин үстүнөн ийгиликке жетип, андан ары чейрек финалдык бөлүккө барды. Ал эми чейрек финалдык бөлүктө оңой эмес дагы бир спортчу грузиялык атаандашын жеңип, андан кийинки жарым финалдык бөлүккө жете алды. Жарым финалдык бөлүктө аны азербайжандык балбан Мурат Мамадов күтүп турган. Эсиңиздерде болсо, Мурат Мамадов Токио 2020 олимпиадасына жолдомо жеңе албай калган. Демек, бул дүйнө чемпионатында ийгилик көрсөтүү үчүн келген башкы талапкерлердин арасында эле. Бирок Жоламан Шаршембековдун жакшы аракеттери бул беттеште да көрүнүп, атаандашты мыкты айырма менен жеңип алды. Кыргыз эли көптөн күткөн дүйнөлүк чемпионаттагы финалдык баскычка жетип барды. Эске сала кетсек, Жоламан Шаршембеков 19 жашында дүйнөлүк чемпионаттын финалына чейин жетип, 55 кг салмагында күмүш медалды тагынган. Анда ал жаш курагы боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан спортчу катары рекордду да койгон. Эми бул жолкусунда финалдык бөлүктө Жоламан Шаршембеков молдовалык спортчу Виктор Чабануга каршы күрөшүшү керек. Эскерте кетсек, дал ушул Виктор Чабану олимпиадалык оюндарда Жоламан Шаршембековду жеңип алган. Миллиондогон кыргыз күйөрмандарын кейиткен дал ушул спортчу болчу. Эми биздин балбаныбыз реванш ала алабы деген суроо жаралат. Бул чемпионатка Чабану өтө мыкты формада келгендиги көрүнүп турат. Атаандаштардан утулуп бара жатса дагы, андан ары упай боюнча кууп жетип, алдыга чыккан учурлары болду. Жарым финалдык бөлүктөгү беттеши ага далил боло алат. Каналга жазылып, биз менен бирге болуп туруңуздар. Алдыдагы финалдык беттешти чогуу күтөлү.